Мындан ары Кыргызстанда жер басып алууга жол берилбейт. Өзүн билемдик менен жер басып алгандар жоопкерчиликке тартылат. Былтыр президент кол койгон мыйзамга ылайык бир жолу берилчү жер мунапысы жарыяланган. Ага 2022 жылдын 8 апрелине чейин үй салгандар пайдабал түптөгөндөр гана илинет. Мунапыска 32 000 гектар жер, 104 000 үй жана 15 000 пайдабал гана туш келет. Бирок бул мунапысты жеке пайда табуу үчүн колдонуп кетүүгө аракет кылган фактылар бар. 10 мартта 64 гектар айдоо талаасын басып алган деп айыпталган бир жаран камакка алынды. Ал Чүй областынын Каражыгач айылында өзүн билемдик менен жерге ээлик кылып алган. Учурда максатсыз колдонулуп жаткан жер тилкелери тазаланууда. Жер мунапысы жарыялангандан кийин айыл чарбага багытталган жерде мыйзам бузуу менен турак жайлардын пайдабалы түшө баштаган. Полностью сельхозназначение жери болчу. Сельхозназначение иштетип аткан. Булар 22ден баштап столбарды коюп жол жазат башташты. 22ден баштап. Ошондо биз уведомление берип баштадык. Ушул тапта айдоо аянтын тазалоого 20 ашык техника тартылды. Электр мамычалар алынып, төгүлгөн таш чогултулуп, пайдабалдар бузулууда. Айчарба багытындагы жерлер 99 жылга берилген үлүш ээлерине. Ошол негизин максаты ошол негизинен айчарба эгиндерди негиш керек. Башка нерсеге жол жок. Үй курганга, курулуш курганга мүмкүнчүлүк жок. Мыйзам жол бербейт да. Жергиликтүү бийлик жер мунапысы тууралуу жарлык чыккандан кийинки мыйзамсыз басып алынган жер аянттарын тактоо иштерин күчөтүүдө. Ошол эле убакта мамлекет жарандарды үй менен камсыз кылуу маселесин чечүүдө. Учурда ипотека 4% менен берилүүдө. Мөөнөтү 10 жылдан 25 жылга чейин узартылган. 20 ашык райондо жер бөлүнүп даяр турат. 32 шаардан, кичи шаарлардан анан 7 облустун борборлорунан жерлерди бөлдүртүп атам. Бир моментте массалык түрдө 5 этаж үйлөрдү салабыз. Ошолорду биз ипотекага беребиз. Бир эле бюджеттик кызматкерлер эмес, бардык жарандар турак жай алууга шарт түзүлүүдө.